Эгерде биздин фракция парламентке өтсө, фракциянын лидери Жанар Акаев. Эгерде биздин фракция коалицияга кирип, премьер-министрлик кызматты алсак, Жанар Акаев. Эгер биздин фракцияга төрагалык орунга катыша алсак, биринчи кезекте мындай Жанар Акаев сунушталат. Биздин төрага менен реалдуу лидер мындан кийин биз айырмалайбыз. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген принцип мына накта ишке аша турган болду. Жанарга абдан чоң миссия жүктөлдү. Ал жетектеген фракция мурун мен, Садык Шер, Аида Салянова жана башкалар болгон фракциядан жогору болуш керек. Жанар Акаев жетектеген партия мен жетектеген партияга караганда көбүрөөк добуш алыш керек. Жанар Акаев жетектеген партия, фракция биз жасай албаган иштерди жасаш керек. Кыргызстанды жаңы доорго ийгиликтүү алып кириш керек. Ушундай чоң миссияны биз так ушул жерде, тарыхый аянтта берип олтурабыз. Көбүңүздөр билбейсиздер. Ташкенттен Бишкекке өкмөттү көчүрүп келди дейбиз. Бул биринчи Кыргызстандын өкмөт үйү артыбызда турган. НКВДнын подвалы СИЗОсу да алыс болгон эмес, мол подвал болгон. Дароо эле жетелеп чыгып камап коюшкан. Артыбызда Разаков иштеген өкмөт үйү. Жанында Усубалиев иштеген өкмөт үйү. Бул жакта президенттер, Абсамат Масалиевтер иштеген өкмөт үйү. Бардык тарых ушул жерде болгон. Ошондуктан бүгүн дагы биз жаңы тарыхый этапты ушул жерден баштап атабыз десек, жаңылышпайбыз. Жанарга чоң ийгилик каалап коелу. Рахмат чоң.